Кезегінде экология сылған айолсыз мамиледен улам Қытайлық Jajnik Mining компаниясы баштаған алтын кен комбинатының құрылышы тоқтаған. Алдын ала есептеулерге жана божомолдорго таансак, ал жайгашкан бучук участкасында алтындын 12 тонна, ал эми бүтүндөй Солтон Сары өрөндө 22 тонна запасы бар. Демек, аларды иштетип, кыргыз экономикасынын кызыкчылыгына пайдалануу күн тартибиндеги башкы маселе. Андан калса, бүткүл дүйнөлүк кризистин караны көрүнүп калган азыркы шартта кол жайып туруп берүү жарабас. Ушул боюнча жүрө берсек, 500 коюбузду айдап, баягы эле кой кайтарган койдун малайы болуп жүрө беребиз. Ошон үчүн өлкөнү өнүктүрүш үчүн иригендерди иштетип, ошону кадимкидей жедирбей бирок. Ошондо чиновниктер кол коя коюшуп, анан алдатып чет мамлекетке акчабызды жедирип атабыз. Договор түзүп, ак ниеттүүлүк менен иштетип, өкмөттүн мамлекеттин элибиздин казынасына акча түшүрсөк, мындан эмнеси жаман экен? Бактазаса мындай талап Кытайлык компания менен жаңыдан түзүлгөн макулдашларда толук эске алынган. Баарда мурда жаратылышты көздүн карайында сактоого баш басып салып, кичине эле чектен чыгуучулук болсо, ишкана өндүрүшүн ошол замат токтотот. Ошондой эле Солтон Сардан сачалдуу төлөм катары ар жыл сайын 50 миллион сомдон каралары баса белгиленген. Сырьё алына баштаганда бул сумманын көбөйөрү күтүлөт. Буларга кошумча атайын адистердин 90% жергиликтүүдөн болоору макулдашылды. Бүт жолдор салынып бүткөн, карьерлер даяр, жанагы завод курулган ордулар бүт бир 30% уже курулуп калган да. Элдер эч качан кооптонбош керек. Эң негизгиси алтын бул жерде жанагындай чыгарбайт да. Бүт жанагысын афинажды бул кара балтада кылабыз деп атат. Бул сырьёсын эле алып, кум кылып, тияка ошо кара балтада алтынды ошо жакта чыгарат да. Ошон үчүн мен элдерге айтып кетем, эч кооптонуу болбосун, мурдагындай эч качан болбойт. Бүт текшерилип турат, каралат, экология сөз сакталат. Учурда жалпы курулушунун 3төн 1 бүткөрүлгөн комбинатта тазалоо жумуштары жүрүүдө. Ага Миңбулак айыл аймагынын тургундары тартышкан. Айлык маянлары жаман эмес. Айтмакчы, аталган объект толук кубаттуулугуна киргенинде мындагы эң акыркы эмгек акы 25 миң сомдон кем болбойт. Эгер кезегинде көпчүлүктү ыжаалат кылган талаптар кыйшайысып аткарылса, келерки жылы алгачкы сыйоолору алынуучу объект эңириде теңир тоолуктардын ар кандай муктаждыктарын канааттандырууда чоң роль ойномокчу. Антса да Кумтөр алтын кенинин ачуу тажрыйбасынын даамын татышкандардын айранды үйдө ичишкен тынчсыздануулардын жөнү бар. Кен байлыктарыбызды иштетип, экономикабызды көтөрүшүбүз керек деген ойдомун. Анан бир 2-3 эске алчу нерсе бар бул жерде, менин оюмча. Биринчиден ушу экологиялык зыяндары тийбеш керек, элге зыян тийбеш керек кендин. Экинчиден ошол кенден түшкөн акча каражаттарын ушу чындыгында ушу карапайым элдин жашоосун оңдогонго жумшаса, анда пайдасы көп болот деп эсептейм да. Эми ажообуз уруксат бергенден кийин ал бизди эч убакта жамандыкка кыйып качабыз деген жери жок. Өлкөбүз өркүндөп өссүн, ушу келечекте муундарыбызга элге жакшылык болсун деген максат менен качабыз деп атат. Биз ошого каршы эмеспиз. Чегиткиден корккон эгин экпейт эмеспи? Анысың ардындай табият өзү тартуулаган байлыктарды өздөштүрүүдөн тайсолдоо бүтүндөй элди көргө түткөнгө эле барабар. Мисалга, дүйнөнүн кайсы өлкөсүн албайды, баарысы үчүн өздөрүндөг кендерди гүлдөп өнүгүүсүнө пайдалануу өтө маанилүү. Андыктан артка кетенчиликтерден тартар зыяныбыз чоң. Бөлөкбай Шеримбек, Бакыт Самсаконов, Өлкөдө Эми, Нарын району.